Саламатсыңар балдар. Силер менен алгебра курсун окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Биз өткөн сабакта силер менен сандуу жана өзгөрмөлүү туюнтмалар деген теманы өткөнбүз. Эсиңерде барбы? Башкача айтканда биз кандай туюнтманы сандуу дейбиз, кандай туюнтма тамгалуу же өзгөрмөлүү деп аталат. Ошондой эле туюнтманын мааниси деген түшүнүктөр менен таанышкан болчубуз. Анда эмесе биз бүгүнкү сабагыбыздын алгач башында ошол сыяктуу бир сандуу туюнтманы карап көрөлүк. Мынакей, мен силерге экранда сандуу туюнтманы көрсөтүп жатам. Ушул туюнтманын маанисин тапкыла деген тапшырма берилсе, силер карап көрөсүңөр. Силер көрүп тургандай, бул сандуу туюнтма. Бул туюнтманын маанисин табыш үчүн туюнтмадагы амалдарды ирети менен аткарып, акырында келип чыккан сан туюнтманын маанисин бермек. Ушул туюнтманын маанисин табаардан мурда мен силерге кыскача тез эсептөөнүн бир ыкмасын көрсөтөйүн. Ал үчүн аягы 5 менен бүткөн санды квадратка көтөрүүдө кандай кыскача ыкма менен чыгарсак болот? Ошону көрсөтүп көрөйүнчү. Андан кийин силер экрандагы туюнтманын маанисин таап көрөсүңөр. Келгиле. Мынакей, экранда мен силерге бул сандуу туюнтманын маанисин табаардан мурда кайсы туюнтманы алгач аткарабыз? 35-ти квадратка көтөрмөкпүз. Ошондуктан мен 45 дегенди квадратка көтөрүш үчүн ар дайым эң аягына 25 дегенди жазып алабыз. Андан кийин биринчи турган цифра 4 көрүп турасыңарбы? Ушул 4төн кийинки цифраны тапкылачы. 4төн кийинки келүүчү цифра бул 5. Анда 4 менен 5ти көбөйтүп, астына жазып коебуз. Мына. Силер көргөндөй 45тин квадраты 2025ке барабар. Түшүндүңөрбү? Мен дагы бир мисалды көрсөтүп көрөйүнчү, жакшылап баамдап отургула. Мисал үчүн 75тин квадратын тапкан атам. Бул дагы 2 орундуу сан. Аягы 5 менен бүтүп атат. Ошондуктан мен аягына 25 деген санды жазамын. Эми алгачкы турган цифра 75 деген цифраны көрүп турасыңар. 7 менен 8ди көбөйтө турган болсоңор 56. Мына көрдүңөрбү? Мен 75тин квадратын дагы ооз экеле таба алам. Ушул эрежени силер алгебра курсунда туюнтмалардын маанисин тапканда пайдаланышыңар керек эле. Мынакей, 35тин квадратын табыш үчүн мен 25 деп жазып алайын. Андан кийин биринчи турган цифра 3 экендигин көрүп турасыңар. 3төн кийинки келүүчү цифра 4. 3 менен 4түн көбөйтүндүсү 12ге барабар. Көрдүңөрбү балдар? 35тин квадратын 1225 экендигин таап алдык. Эми экинчи этапта кашаанын ичин аткарышыбыз керек. Кашаанын ичин аткарыш үчүн 1,5ти 2ге көбөйтөбүз, ага 22-ни кошобуз. Ошондо бизде 25 келип чыкты. Эми үчүнчү этапта 1225тен 25ти кемитишибиз керек. Аны кемите турган болсок, бул үчүнчү амал болуп эсептелет. Мынакей 1200. Мына мен жообун жазып коеюн, 1200 экендигине. Салыштыруу дейт. Жашоодо силер салыштыруу дегенди көп эле угасыңар. Мисал үчүн мынакей, силер 2 баланы көрүп турасыңар. Булардын жаштарын салыштырсаңар болот. Салмактарын салыштырсаңар болот. Боюнун узундуктарын салыштырсаңар болот. Деги эле буларды салыштыруунун көп форматын карасаңар болот. Мен азыр жаштарын салыштырып көрөйүнчү. Бирөөсү кичүү, бирөөсү улуу болушу мүмкүн. Же дагы бир сүрөттү көрсөтүп көрөйүн. Бул сүрөттөгү экөөнү мен салыштыргым келсе, боюнун узундуктары боюнча салыштырып көрөйүн. Бирөө узун, бирөө кыска болушу мүмкүн. Ошондой эле силер жашоодо кездештирген таразага тарткан учурда бирөө массасын салыштыра турган болсоңор, бирөөсү жеңил, бирөөсү оор болуп калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу салыштыруу балдар жашоодо кездешкен сыяктуу эле сандардын арасында да кездешет. 2 сан берилсе, булардын бирөөсү чоң, бирөөсү кичине болушу мүмкүн. Айрым учурда экөө салыштырууда барабар болуп калышы да мүмкүн. Түшүнүп жатасыңарбы? Анда биз бүгүнкү сабагыбыздын темасын айтаардан мурда мынакей, мен силерге туюнтма көрсөтүп жатам, 2 туюнтманы. Ушул 2 туюнтманын эмнелерин салыштырабыз? Албетте, маанилерин салыштырабыз. Анда эмесе биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасын дептериңерге жазып алгыла. Туюнтмалардын маанилерин салыштыруу.
Бул биздин бүгүнкү сабагыбыздын негизги темасы болуп эсептелет. Келгиле анда эмесе ушул темага кайрылып өтөлүк. Мына туюнтмалардын маанилерин салыштырыш үчүн алгач мен силерге эки шырдакты көрсөтүп жатам. Ушул эки шырдактын эмнелерин салыштырышыбыз мүмкүн биздин бүгүнкү алгебрага тиешелүү? Албетте, аянттарын салыштырышыбыз мүмкүн. Же булардын массаларын салыштырышыбыз дагы мүмкүн болчу. Ушул сыяктуу эле мына эки туюнтма берилсе, булардын массалары, аянттары деген түшүнүк жок да. Бул эки туюнтманын маанилерин салыштырышыбыз керек балдар. Көрүп жатасыңарбы? Демек, биз бүгүнкү сабакта ушул сыяктуу туюнтмалардын маанилерин салыштырууну өтөбүз. Алгач силер эки туюнтманы карап көргүлө. Булар жөнөкөй бөлчөктөрдөн турган туюнтма экен, сандуу. Бөлүмдөрү ар түрдүү бөлчөктөр болгондуктан жалпы бөлүмүн табайын. Биринчи бөлчөктүн кошумча көбөйтүүчүсү 5, экинчи бөлчөктүн кошумча көбөйтүүчүсү 2. Анда бөлчөктүн негизги касиетин пайдаланып, биринчи бөлчөктүн алымын да, бөлүмүн да 5ке көбөйтсөм, 10дон 5 чыгат. Экинчиники 10дон 2 чыгат. Экөөнүн суммасы 10дон 7ге барабар. Оң жагында турган туюнтманы же 3дөн 1 менен 4дөн 1 суммасын табайын. Булардын дагы жалпы бөлүмү 12, биринчи бөлчөктүн кошумча көбөйтүүчүсү 4, экинчи бөлчөктүн кошумча көбөйтүүчүсү 3кө барабар. Анда 4кө биринчи бөлчөктүн алымын да бөлүмүн да көбөйтүп көрөм. 4тү алымына көбөйтсөм 1 менен 4тү көбөйтсөм 4, 4 менен 3тү көбөйтсөм 12. 3 менен 1'ди көбөйтсөm 3, 3 менен 4'тү көбөйтсөм 12, экөөнү кошсом 12ден 7. Эми урматтуу окуучулар, мен 10дон 7 деген сол жактагы туюнтманын мааниси экендигин таптым. 12ден 7 деген бөлчөк оң жактагы бөлчөктүн мааниси. Эми ушул туюнтмалардын маанилерин салыштырыш үчүн эки жөнөкөй бөлчөктү салыштырышка туура келет мынакей. Булардын алымдары бирдей. Алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырыш үчүн бөлүмүнүн кичинеси чоң, чоңу кичине. Же жөнөкөй тил менен айтканда балдар, эгерде мен бир нерсени барабар 10 бөлүккө бөлүп туруп, ошонун жетөөнү алсам чоң болобу, же 12ге бөлүп туруп, жетөөнү алсам чоң болобу? Ойлонуп көргүлөчү. Албетте, мен 10го бөлүп туруп 7 бөлүгүн жесем, чоңураак жемек болмоксуңар. Ошондуктан мынакей 10дон 7 деген бөлчөк чоң. Башкача айтканда ушул эрежени дагы бир жолу эсиңерге салайынчы. Алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү салыштырган учурда бөлүмүнүн кичинеси чоң, чоңу кичине болот. Анда 10дон 7 деген бөлчөк 12ден 7 деген бөлчөктөн чоң. Мынакей мен сандуу туюнтмалардын маанилерин салыштырдым. Эми балдар, ушул туюнтмалардын маанилерин салыштырууда барабарсыздыктар колдонулат. Так барабарсыздыктар колдонулат, жана так эмес барабарсыздыктар колдонулат. Мынакей так барабарсыздыктар чоң же кичине, чоң же барабар, кичине же барабар. Бирок ар дайым эле балдар так же так эмес барабарсыздыктар колдонулбастан барабар да болуп калышы мүмкүн. Анда биз албетте барабардын белгисинин жардамы менен салыштырып коюшубуз мүмкүн. Мынакей экранга көңүл бургула. Көрдүңөрбү? Кайрадан мен оюмду жыйынтыктайын. Биздин бүгүнкү темабыз туюнтмалардын маанилерин салыштыруу. Демек, жыйынтыгында туюнтманын маанилерин салыштырганда же так барабарсыздыктар менен жазылат, же так эмес барабарсыздыктар менен жазылат, же барабар деген белгинин жардамы менен жазылышы мүмкүн. Ушул белгилерди колдонуп, мындан ары кантип окусак болот, кантип жазсак болот, ошолорду сабактын жүрүшүндө үйрөнөбүз. Келгиле, эми экранга кайрадан көңүл буралы. Карагылачы, мен бир нече туюнтмаларды көрсөтүп жатам силерге. Булардын маанилерин салыштырыш үчүн биринчиде туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла десе, мынакей сол жагын өзүнчө маанисин таабыз, оң жагынын өзүнчө маанисин таап, анан салыштырмакпыз. Экинчи туюнтмада дагы мынакей оң жана сол жактардын өзүнчө маанилерин таап, анан салыштырмакпыз. Үчүнчүдө да ошондой болчу. Мен булардын баардыгынын маанилерин салыштырбастан, келгиле үчүнчү эле туюнтманын маанилерин салыштырып көрөйүнчү балдар. Анда силерге суроо. Ушул үчүнчү туюнтманы карап туруп салыштырып көргүлөчү. Биринчи жооп туурабы, экинчи жооп туурабы, үчүнчү жооп туурабы же төртүнчү жоопту туура деп эсептейсиңерби? Кана балдар, убакыт кетти.
ойлонуп туруп туура деп эсептеген жооптун номерин дептериңерге жазгыла. Ал үчүн силер 56-ны 7-ден 2-ге көбөйтөсүңөр. Экинчи учурда 56-ны 7-ден 2-ге бөлөсүңөр. Кана балдар, таап көргүлөчү? Ойлондуңарбы? Анда эмесе мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. Алгач мен 56-ны 7-ден 2-ге көбөйтөйүн. Көбөйткөн учурда 56 менен 7 кыскарып кетмек, байкап жатасыңар да. 8-ге кыскарат. 2 менен 8-ди көбөйтсөңөр 16 чыкмак. Эми 56-ны 7-ден 2-ге бөлөйүн. Бөлүш үчүн бөлүнүүчүнүн өзүн жазып, бөлүүчүнүн өз ара тескерисине көбөйтмөкпүз. 7-ден 2 деген бөлчөктүн өз ара тескериси 2-ден 7. 2 менен 56 кыскармак, 7-ге көбөйтсөк 196 чыкты. Анда сол жагында туюнтманын мааниси 16, оң жагындагы туюнтманын мааниси 196-га барабар болду. Көрүп жатасыңарбы? Мынакей туура жооп экинчи жооп болчу. Башкача айтканда, оң жагындагы туюнтма чоң экен. Биз так барабарсыздыктын белгисин колдондук. 56-ны 7-ден 2-ге бөлгөн чоңураак экендигин көрдүңөр. Урматтуу окуучулар, туюнтмалардын маанилерин салыштырганда сөзсүз эле бир жагы чоң, бир жагы кичине боло бербейт. Айрым учурда так эмес барабарсыздык болуп калышы да мүмкүн. Ошондуктан сабакты мындан аркы жүрүшүндө ушул сыяктуу мисалдарды карап өтөбүз. Мынакей мен дагы бир мисалды көрсөтүп көрөйүн силерге. Анда экранга көңүл бургула. 8 минус 4c жана 16 минус 2c. 2 өзгөрмөлүү туюнтманы көрүп турасыңар. Буларды кантип салыштырабыз? Булардын маанилерин табыш үчүн албетте өзгөрмөнүн конкреттүү бир мааниси берилиш керек эле. Мынакей c барабар минус 3 болгондогу төмөнкү туюнтмалардын маанилерин салыштыргыла. Көрдүңөрбү? Өзгөрмөлүү туюнтманын маанисин да салыштырсак болот, бирок өзгөрмөнүн ордуна конкреттүү сан мааниси белгилүү болгондо. Мынакей c-нын ордуна минус 3-тү койсом, биздин өзгөрмөлүү туюнтмабыз сандуу туюнтмага айланат. Эми туюнтманын маанисин тапканды билебиз. Бул жагы, сол жагы 20-га барабар, а бул жак болсо 22. Оң жагы чоң болду. Көрдүңөрбү балдар? Өзгөрмөлүү туюнтманын маанилерин да салыштырууга болот экен. Эми карагылачы, мен силерге бир маселени сунуш кылып көрөйүн. 7-чи класстардын жалпы окуучуларынын саны 120. Жана алардын 30%. Ал эми 8-чи класстын окуучуларынын жалпы саны 104 болсо, алардын 25% 4 жана 5-ке окушат. Кайсы класстын окуучуларынын билим сапаты жогору? Балдар, ушул сыяктуу маселелер биздин күнүмдүк жашообузда көп эле кездешет. Чейректин жыйынтыгында класстардын арасындагы билим сапатын салыштырууга көп эле туура келет. А класстын билим сапаты жогору бекен, же Б класстын билим сапаты жогору бекен? Ошол учурда бүгүнкү биз өтүп жаткан туюнтмалардын маанилерин салыштыруу деген тема жардамга келет экен. Анда эмесе келгиле бул маселенин жообун чыгарып көрөлүк. Мынакей, силер көрүп тургандай, алгач 30% дегенди мен ондук бөлчөк түрүндө жазып алайынчы балдар. Процентти бөлчөккө айландырыш үчүн аны 100гө бөлүшүбүз керек. Башкача айтканда 30% 0,3 деп жазып алсак болот. Ал эми 25% биз 0,125 деп жазып алсак болот. Эми 120 окуучунун 30%-ин табыш үчүн 120-ны 0,3гө көбөйтүп койсок болот. Мынакей, а бул жерде 104-тү 0,125ке көбөйтөбүз. Көрдүңөрбү? Бул маселенин жообун табыш үчүн балдар сандуу туюнтмаларды салыштырууга туура келди. 120-ны 0,3гө көбөйтсөк 36 келип чыгат. Ал эми 104-тү 0,125ке көбөйтө турган болсок, бизде бул жерде 26 келип чыкты. 36 26-дан чоң. Туюнтмалардын маанилерин салыштырсам, мындан эмне деген келип чыгат экен? 7-чи класстын жалпы окуучуларынын ичинен 120 окуучунун ичинен 30% 4 жана 5ке окуса, алардын билим сапаты 8-чи класстардыкына караганда жогору экендиги келип чыкты. Ошол сыяктуу эле дагы бир маселе карап көрөлүк. Карагылачы, стандарттуу туш кагаздарынын бир оромунун туурасы 50-ден 55 сантиметрге чейин. Узунунун параметри 8-ден 12 метрге чейин болсо, ушул маселени чыгарууда дагы биз өтүп аткан туюнтмаларды салыштырууга байланыштуу бир материалды колдонууга туура келет. 50-ден 55ке чейин десе, эгерде мен туш кагаздарынын бир оромунун узунун туурасын мен А деп белгилесем,
A 50'den çoğ jana A 55'ten kichine boluşu mümkün. Uşul A 50'den çoğ jana A 55'ten kichine degen eki barabарсыздыкты koş barabарсыздык türünde жазып koysak bolot mınakey. Görüp jatasыңarбы? Балдар, айрым учурда сандарды же туйунтмалардын маанилерин салыштырууда силер экранда көрүп тургандай эки барабарсыздыктын ордуна кош барабарсыздык түрүндө жазып койсок болот. Эми ушул кош барабарсыздыкты кантип окуса боло тургандыгына мен мисал карап көрөйүн. Мынакей А 50'ден чоң, 55'ten кичине дегенди A 50'den çoğ, A 55'ten kichine деп мына сүйлөм менен жаза турган болсом, кош барабарсыздык түрүндө жазылышын көрдүңөр. Эми ушунун окулушун карап көргүлө. Муну бир нече жол менен окуса болот. Мен окуп көрөйүн, силер жакшылап баамдап тургула. 50 A'дан кичине, A 55'ten кичине. Ж. A 50'den çoğ, 55'ten кичине деп окуса болот. Gördüңөрбү? Мен кош барабарсыздыкты кантип окуганда үйрөттүм. Эми 5-нчи учурду карайбыз. Bir айдагы күндөрдүн саны 31'ден кичине же 31'ге барабар. Bir ay içindеги күндөрдүн санын n тамгасы менен белгилей турган болсок, барабарсыздык түрүндө жазып көргүлөчү деп атат. Анда мынакей, мисалы үчүн февраль айында 31'ден аз, январь айында 31'ге барабар болуп атат. Ушул 2 айды салыштыра турган болсок, буларды кош барабарсыздыктын жардамы менен кантип белгилесек болот. Келгиле, муну жазып көрөлүк. N 31'ден кичине же N 31'ге барабар. Муну биз жогоруда көргөн кош барабарсыздык түрүндө жазууга мүмкүнбү? Ойлонуп көргүлөчү. N 31'ден кичине, N 31'ге барабар. Ооба балдар, муну кош барабарсыздык түрүндө жаза албайсыңар. Анткени бирөө кичине болуп атат, бирөө барабар болуп атат. Мындай болгон маселенин жообун чыгарууда биз так эмес барабарсыздыкты колдонобуз. Башкача айтканда, чоң же барабар, кичине же барабар деген учурду колдонушубуз мүмкүн. Мынакей анда N 31'ден кичине же N 31'ге барабар дегенди так эмес барабарсыздыктын жардамы менен жазсак болот. Жакшылап ойлонуп көргүлө. Ушул экранда турган эки мисалды жакшылап көңүл бургулачы. 4-нчү тапшырмада кош барабарсыздыктын жардамы менен жаздым. 5-нчи тапшырманы так эмес барабарсыздыктын жардамы менен жаздым. Окулушуна жакшылап көңүл бургула. Кош барабарсыздыкты эки түрлүү окуганды мен экранда жазып койдум. Кайра бир жолу эсиңерге салам, экөөнүн тең окулушун карап көргүлө. 50 A'дан кичине, A 55'ten кичине. Кийинкиси, ушул эле кош барабарсыздыктын экинчи окулушу. A 50'ден чоң, 55'ten кичине. Ал эми так эмес барабарсыздыктын окулушу N 31'ден кичине же барабар деп окулат. Кайталайм. N 31'ден кичине же барабар деп окулат. Эми балдар, мынакей окулушун дагы астына жазып койдум. N 31'ден кичине же барабар деп окулат. Ушул жерден силерге дагы бир нерсени айтып өткүм келет. Жашоодо кездешип аткан көптөгөн процесстерди же кырдаалдарды силер алгебра курсунда алган билимиңерди пайдаланып чыгарууга туура келет. Мына биз бүгүнкү эле көрсөтүп жаткан туюнтмалардын маанилерин салыштыруу деген теманы биз жашообуздун көп форматында кездештиргенибизди көрүп турасыңар. Азыр айлардын жазылышында, же туш кагаздардын оромдорун жазууда, же бойлорду салыштырууда, же өлчөмдөрүн табууда биз бүгүнкү салыштыруу деген теманы колдонот экенбиз. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлык. Бүгүнкү сабакта биз туюнтмалардын маанилерин салыштыруу деген теманы өттүк. Кайсы учурда колдондук? Албетте биз буларды сандуу туюнтмалардын маанилерин салыштырууда колдондук. Ошондой эле маселелерди чыгарууда да колдондук. Туюнтмалардын маанилерин салыштыруунун жыйынтыгын кантип жаздык? Жыйынтыгын биз так жана так эмес барабарсыздыктар аркылуу жаздык. Ошондой эле кош барабарсыздык жана барабардык аркылуу жаздык. Урматтуу окуучулар, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып жатат. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошолу, саламатта калгыла.